Евразиялык өнүктүрүү банкы макроэкономикалык изилдөөсүндө Кыргызстандын экономикасы 2021-жылы аяк ченинде туруктуу калыбына келе тургандыгын болжоду. Тагыраагы Финансы институтунун макроэкономикалык баяндамасына ылайык, дүйнөлүк эпидемиянын кесепети Кыргызстанга да тийбей койгон жок. Бирок 2020-жылдын декабрында айрым бизнестин түрлөрүнө карата коюлган чектөөлөр алынган соң абал бир аз турукташканын белгилеген. Ошону менен катар баяндамада тилекке каршы ага карабастан экономикалык абалга болгон коркунуч дагы деле курч экенин эскерткен. Кыргызстанда 2020-жылдын декабрында айрым бизнестин түрлөрүнө карата коюлган чектөөлөр алынган соң абал бир аз турукташкан. Буга коронавируска чалдыгуу учурларынын азайганы себеп болду. Бирок ошого карабастан экономикалык абалга болгон коркунуч дагы деле жогору. Буга кыргызстандыктардын арасында коронавирус жайылуусунун өсүү темпи жана вакцинациялоонун кечигиши терс таасирин бериши мүмкүн. Белгилей кетсек, 2020-жылы Кыргызстандын экономикасы 8,6%га төмөндөдү. Эл аралык эсептерде болсо көрсөткүчтөр 10% түшөт деп бааланган. Буга негизги себеп катары коронавирус жана ага байланыштуу киргизилген чектөө айтылган эле. Ал тургай эксперттер кыргыз экономикасындагы бул өсүш темпи 1990-жылдардагы көрсөткүчтөргө теңелгенин белгилешкен.